Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Кыргыз тили сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүн силер менен биз этиштин өзгөчө формалары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргыз тилинде этиштин кыймыл-аракеттик, алабалдык, лексика-грамматикалык негизги маанилерин сактап алган ар түрдүү көрүнүштөр бар. Аларды биз этиштин өзгөчө формалары деп атап, атоочтуктар, чакчылдар, кыймыл атооштор деген 3 топко бөлөбүз. Булар чыныгы этиштердей болуп, жак, сан, чак, мамиле, ыңгай категориялары менен өзгөрбөйт. Атооштуктар кыймыл-аракетти заттын белгиси катарында көрсөткөн. Этиштик касиетке да, атооштук касиетке да ээ. Суроолору кандай, кайсы? Атооштуктарды төмөнкү мүчөлөр уюштурат. Ган, ар, бас, оочу, а, ый, жаткан, турган, жүргөн деген сөздөр улоо менен жана а, ыйга элек деген сөз уланат. Ып, жүргөн, гыдай, максат. Бар деген этишке ган мүчөсү уланганда барган болот. Ал барган бала кайсы бала? Барган бала. Барбаган окуучу. Кайсы окуучу? Барбаган окуучу. Бар деген сөзгө кайра эле ар мүчөнү уласак, барар жер. Кандай жер? Барар жер. Баска. Сынбас буюм. Кандай буюм? Сынбас буюм. Байкоочу. Оочу мүчөсүнө байкоочу топ. Андан кийин а, ый мүчөлөрүнө жаткан, турган сөз улайбыз. Бара жаткан бала. Кайсы бала? Бара жаткан бала. А, ыйга элек сөзү менен мисал келтирип көрөбүз. Бара элек жер. Кандай жер? Бара элек жер. Тарай элек окуучулар. Кайсыл окуучулар? Тарай элек окуучулар. Ып, жүргөн. Барып жүргөн. Айыл. Кайсы айыл? Барып жүргөн айыл. Гыдай. Алгыдай буюм. Келгидей жер экен дегендей. Максанга. Көрмөксөм болду. Билмексем болду. Көрмөксөнгө салды. Атооштуктардын заттык мааниде колдонулушу. Сүйлөм ичинде атооштук тарабынан аныкталган сөз түшүп калат да, атооштук ошол сөздүн ордуна заттык мааниге колдонулат. Мисалы, көп жашаган адам билбейт десек, бул жерде зат атооч адам деген сүйлөмдүн ээси бар. Эми биз ошол сүйлөмдөгү адамды алып салсак, адамдын ордуна көп жашаган деген атоочтук адамдын ордуна заттык мааниге өтүп калат дагы. Ким деген суроого жооп берет. Карап көрөбүз. Көп жашаган билбейт. Ким билбейт? Көп жашаган. Кийинки мисалды келтирип көрөлү. Ал отурган адамдардын суроолоруна жооп берди. Бул жерде адамдардын деген бул кимдердин заттык мааниде, ал эми кийинкисинде аны алып салсак, ал отургандардын суроолоруна жооп берди деген сүйлөмдүк түзүлүшкө келет дагы, ал заттык мааниге өтүп калат. Атооштук түрмөктөр. Атооштук түрмөктөр булар атооштуктун мүчөлөрү бир нече сөз тизмектеринен турган сөздөрдүн эң акырына уланып, бирдей суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Мисалы, көптөн бери ойлонуп жүргөн планын ишке ашырды. Эмне кылды? Ашырды, ишке ашырды. Кайсы планын? Көптөн бери ойлонуп жүргөн. Мынакей бир нече сөздөн туруп, бир гана кайсы деген суроого жооп берип атат, Досу менен күрөшкөн Аскар жеңилип калды. Жеңилип калды, кайсы Аскар? Досу менен күрөшкөн. Эми атоочтуктарга тиешелүү тесттик тапшырмадан иштеп көрөлү. Төмөнкү варианттан атоочтуктун кандай деген суроосуна жооп берген учурун тап дейт. А варианты: жакшы аялдын белгиси жашаган үйүн гүлдөтөт. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт. Ойлобой сүйлөгөн онтобой ооруга жолугат. Сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Берилген суроолордогу балдар варианттарда кандай деген суроого жооп берген атооштукту табышыбыз керек экен. Бул жерде балдар, бул варианттардын ичинен А менен Б вариантында атооштук кезикти, ал эми В вариантында жана Г вариантында атоочтуктар булар заттык мааниде колдонулуп калды дагы. Ошонун ичинен биз Б вариантын туура деп эсептейбиз, себеби кандай деген суроого ошол так келип атат. Кандай жигит көп сүйлөйт? Көпкөн. Этиштин өзгөчө формаларынын дагы бири бул чакчылдар. Чакты жана жакты көрсөтпөй туруп, негизги этишти тактап көрсөтүү үчүн кошумча кыймыл-аракетти билдирген этиштин өзгөчө формасы балдар. Булар кантип, кандай, кайсы убакка чейин, эмнеге, качантан бери, эмнеликтен, эмне үчүн деген суроолорго жооп берет. Этиш сөздөргө
Төмөнкү мүчөлөр улануу аркылуу чакчылдар жасалат балдар. Алар а, ый, ып, гынча, майынча, ганы, бай, гычакты. Мисалдарын келтирип көрөлү. Ал жете келди. Кантип келди? Жете келди. Жаркырап ай чыкты. Кантип чыкты? Жаркырап. Атам келгенче мен жумушту бүтүрдүм. Качанга чейин бүтүрдүң? Атам келгенче. Майынча бүчөсү. Асан келмейинче күтөм. Качанга дейре күтөсүң? Асан келмейинче. Асыл келгени биз өстүк. Качан? Тынбай иштеди. Кантип иштеди? Күн баткычакты иштеди. Канчага чейин же болбосо качанга чейин иштеди? Күн баткычак. Чакчылдардын тактоочко окшош дагы белгилери болуп калат. Мисалы, чакчылдар тактоочтор сыяктуу негизги кыймыл аракеттин аткарылышындагы ар түрдүү кырдаалдарды, мисалы максатын, себебин, мезгилин дагы билдирип калат. Ал келгенче күттүм. Качанга чейин күттүң? Келгенче. Кел деген сөзгө гыча мүчөсү уланып атат, Бекташ уялып сүйлөдү. Кантип сүйлөдү? Уялып. Ып мүчөсү менен уюшулуп атат дагы кантип деген суроого жооп берди. Чакчылдар дагы ушул жогоруда көрсөтүлгөндөй тактоочтор сыяктуу этиш менен айкалышып келип дайыма бышыктоочтук милдетти аткарат сүйлөмдө. Мисалы, дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Кантип айтат? Күйдүрүп, кантип айтат? Сүйдүрүп. Булар сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти аткарды. Ал эми чакчылдардын этишке окшош белгилери болсо булар. Этиштер негизги кыймыл аракетти билдирсе, чакчылдар аны кошумча кыймыл аракетин да билдирип, этиш менен айкашып келет да. Ажардын үнү каргылданып чыкты. Кантип чыкты? Каргылданып. Чакчылдык мааниге көрсөтүлүп атат. Экинчиси, этиштер чак боюнча өзгөрсө, чакчылдар чакты жана жакты билдирбей, чакты өзүнөн кийинки айтылган этиш сөздөр менен билдирет. Мисалы, алар жолго камынып жатышат. Эмне кылып жатышат? Камынып жатышат. Жатышат деген сөз менен ал учур чакты көргөзүп атат. Бирок камынып деген сөздүн өзү бул чакчыл, бул чакты, жакты билдирген жок. Үчүнчүсү, чакчылдар мамиле этиштин мүчөлөрүнөн кийин уланып, мамилелик маанини да билдирген учуру бар. Мисалы, иште деген сөзгө ыш мүчөнү улайбыз. Иштеш, ып мүчөсү чакчыл. Иштешип. Иштешкени, иштешкенче, иштешмейинче. Чакчыл түрмөктөр. Булар дагы атооштук түрмөктөр сыяктуу эле бир канча сөздөрдөн турат дагы эң акыркы сөзүнө чакчылга тиешелүү мүчөлөр уланып, баардыгы биригип келип бир суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Мисалы, шаарга көчүп келгени Бейше жакшы окуй баштады. Жакшы окуй баштады качан? Шаарга көчүп келгени. Ганы деген чакчылдык мүчө уланып атат, Ошондой эле жогорку окуу жайын өтөйүн деп күнү түнү окуп жатам. Окуп жатам кантип? Жогорку окуу жайына өтөйүн деп. Деген этишке ып мүчөсү уланып, чакчыл түрмөктү билдирип атат. Бир канча сөз биригип келип туруп, бир эле суроого жооп берип атат. Ошол чакчыл түрмөктөр кандай жазылат? Чакчыл түрмөктөр сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин үтүр коюлат, ортосуна келсе эки жагына үтүр коюлат, ал эми аягына келсе өзүнөн мурун үтүр коюлат балдар. Мисалы, биринчисинде таягына сүйөнүп, Каныбек бийик асканын башында ырдап турат. Кантип? Таягына сүйөнүп, чакчыл түрмөктөн кийин үтүр коюлду. Андан кийин Каныбек бийик асканын башында таягына сүйөнүп ырдап турат. Бул жерде сүйлөмдүн ортосуна келди, мынакей таягына сүйөнүп деген эки жагына үтүр коюлуп турат, Каныбек бийик асканын башында ырдап турат, таягына сүйөнүп. Бул жерде сүйлөмдүн аягына келди балдар, ошондуктан таягына сүйөнүп дегенде мурун үтүр белгиси коюлду. Эми чакчылга тиешелүү төмөнкүдөй тесттик суроого көңүл буралы. Кайсы варианттагы асты сызылган чакчыл кыймыл аракеттин чагын билдирген жок дейт. Өзүңөр байкагандай кара менен басылып турган улутунду деген сөз турат. Мына ушулардын кайсынысы чакка же жакка тиешелүү болбошу керек, Суроо берүү аркылуу аныктасак болот. Мен катарынан окуйун. А вариантында ал жолойду карап улутунду. Эмне кылды? Улутунду. Ал жолойго улутуна карап жылмайды. Кантип? Улутуна. Ал жолойго карап улутунду, карады, жылмайды. Эмне кылды? Улутунду. Ал улутунган жолойду карап турат. Кайсы жолойду карап турат? Улутунган. Бул жерде балдар силер байкагандай кантип жылмайды? Улутуна карап деп атат, Бул жерде чакты жана жакты толук көрсөтө алган жок. Ошон үчүн биз Б вариантын туура деп эсептейбиз. Этиштин үчүнчү өзгөчө формасы бул кыймыл атоочтор. Кыймыл аракеттин атын билдирип, жөндөмө, таандык, көптүктүн лар мүчөлөрү менен өзгөрүп, өзүнө тиешелүү мүчөлөр аркылуу жасалып, этиштик жана
зат атоочтук касиетке ээ болгон сөздөр. Кыймыл атоочтордун дагы өзүнө тиешелүү мүчөлөрү бар. О, Ö, У, Ü, Ыш, Мак, Мей деген мүчөлөр уюштурат балдар. Этиш сөзгө мына ушул мен айткан мүчөлөр улануу аркылуу ал заттык мааниге өтүп кетет экен. Мисалы, иш, иште деген этишке өөнү уласак, иштөө. Ал көп иштөөнү жактырбайт. Эмнени деген суроого өтүп кетти. Иштөөнү. У, Ü мүчөсү менен кел дегенге үн улалы, келүү. Ал кайра кайтып келүүгө шарт түздү. Келүүмө. Эмнеме? Келүүмө. Куруу. Көптөгөн шаарларды азыр жапырт курууга киришти. Эмнеге киришти? Курууга, үй курууга, Ыш деген дагы жазыш, кат жазышты. Мак мүчөсү көрмөк, небересин көрмөккө келди. Мисалы, эмнеге көрмөккө? Ошондой эле май мүчөсү көрмөй, келмей, жазмай деген сыяктуу. Кыймыл атоочтор балдар, булар уңгусу этиш сөз болгону менен эмнеге, эмнеси деген суроолорго жооп берүү аркылуу зат атоочко дагы окшош белгилерге ээ болот да. Мисалы, жакшы иштөөгө үйрөндүк. Эмнеге? Жакшы иштөөгө. Кыймыл атоочторго жак, таандык, жөндөмө, көптүктөн лар мүчөлөр дагы уланат. Мисалы, иштөөнү уланта бердик. Эмнени? Иштөөнү. Иштөө деген сөзгө ны деген табыш жөнөмөсүнүн мүчөсү уланып атат. Ал эми кыймыл атоочтун этишке окшош белгилери кандай болот? Кыймыл атоочтордо этишке мүнөздүү болгон кыймыл аракеттик маани дагы сакталып турат. Мисалы, сайма сайуу чоң өнөр. Эмне? Сайма сайуу кыймыл аракетти билдиргендей болуп атат, бирок ага биз эмне деген суроо менен эле жоопту таап атабыз. Мамиле этиштин мүчөлөрүнөн кийин кыймыл атоочтун мүчөлөрү дагы улана берет. Мисалы үчүн, биргелешип иштешүүгө макулдаштык. Эмнеге? Биргелешип иштешүүгө. Кыймыл аракетке жакын болуп атат, бирок заттык маанидеги суроо берилип атат. Кыймыл атоочтор балдар сүйлөмдө ээлик толуктоочтук милдетти аткарат. Мисалы, ат чабыш эми башталат. Эмне башталат? Ат чабыш сүйлөмдө ээ болуп атат. Балбандар эр эңишке чыгышты. Эмнеге чыгышты? Эр эңишке. Бул жерде толуктоочтук милдетти аткарууда. Кыймыл атоочко тиешелүү болгон төмөнкүдөй тесттик тапшырмага көңүл буралы, балдар. Төмөнкү варианттардан кыймыл аракетти билдирип, бирок зат атоочтун суроосуна жооп берген сөздү тапкыла деп атат. А вариантын окуйун. Кийим бычуу өзгөчө өнөр экенин эми түшүндүм. Б варианты. Анын апасы кийимдин түрүн укмуш бычат экен. В варианты. Буюрса дизайнерликке өтүп, өзүмдүн кийимимди өзүм бычамын. Г варианты. Бычмачылык азыркы мезгилде тигүү цехтерине абдан керек экен. Өзүңөр байкагандай, бул жерде балдар кийим бычуу деген бул ушул кыймыл аракетти билдирип атат, бирок заттык мааниде колдонулуп, эмне деген суроого жооп берүү аркылуу А вариантын биз туура деп эсептесек болот экен. Эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.